Салам алейкум, урматтуу эже-сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Ассаламу алейкум, Алланын рахматы болсун баарыбызга. Алланын бизге берген мүмкүнчүлүгү менен мына Аллах таалам бизге фарз кылган орозо күнүнүн 18-күнүнө жетип келдик. Бул күндө да биз өзүм үчүн марафондо күн тартиби боюнча сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз. Күн тартипте биринчи ниетте баардык эле амалдын башында ниет менен баштасак, бул амалыбызды иншалла акыбети биз үчүн пайдасы өтө зор болот дейт да. Кимде дейт, Рамазан айы келсе, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтып жатат, Рамазан айы келсе дейт, ыйман келтирип жана сооп үмүт кылып орозо кармаса дейт, бирок мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт. Дагы бул Бухари Муслимде айтып кеткен. Жана Абу Дауд радиаллаху анхудан да бир хадис келет, пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, орозо дейт тозоктон сактоочу калкан болот дейт да. Кайсы бириңер орозо кармасаңар дейт, жана жаман уят сөздөрдү сүйлөбөсүн дейт, жана бузукулук, надандык кылбасын дейт. Ошондой эле дейт, эгер кимдир бирөө дейт ошол адамга дейт жаман сөз айтып, аны менен урушмакчы болсо дейт, ага тек гана мен орозомун деп жооп кайтарсын дейт да. Бирок ошонун баары дейт ниети ким үчүн дейт, Алла үчүн болсун дейт. Ошону менен эле биздин күн тартибибиздин экинчиси бул Куран боюнча дайыма эле айтып келебиз. Бул Куран окуган ар бир адамдын өзүнө береке болот да. Куран окуган көздө береке болот деп айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, силердин жакшыңар Куранды окуган жана башкага тараткан дейт. Эгер дейт дагы бир эмелерде айтылат, эгер ким дейт ата энесин бейишке амалсыз киргизгиси келсе дейт, ал адам Куран жаттасын дейт да. Себеп дегенде Куран жаттаган адамдын ата энесине бейиште ушунчалык күндүн нурунан болгон тажы кийгизилет дейт да. Жана ушунчалык бир хан сарайларды берет экен. Ал хан сарайларды көрүп ата энеси таң калат экен. Я Алла, бул бизге эмне үчүн берилди дегенде, сен өтүп кеткенде сенин артыңдан калган балаң дейт да, же кызың дейт, көп Куран окуган дейт да, жана көп истигфарларды айткан дейт. Ошон үчүн бул хан сарай силер үчүн деп ушунчалык ата энени сыйлайт экен да. Эми бизге ата энебиз бул дүйнөдө кандай рахаттарды жаратып берет да. Ар бир баланын даже өзүнүн жанынан жогору койт го. Эми биз ата энебиз үчүн эмне кылалык? Ата энебиз үчүн биз эч нерсе кылып бербедик да. Жок дегенде ошо Куран окуп артынан дуа кылалы да, иншалла. Ошон үчүн Курандын фазилеттерин айта берсек, биздин убактыбызда аз жетпейт. Ошону менен бирге үчүнчү тартип, бул күн тартип садака. Садака деп айтып келатабыз. Садака бул тозоктон калкан деп айтат эле. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинин мазмунунда дагы бир жолу айтат, мынтип садаканын эң абзели дейт, бул Рамазан айында берилген садака деп айтылат да. Эми бул садаканын түрү көп экен да. Мисалы үчүн адамдарга тамактандырсак, колубуздан келсе бул ифтар кылып берсек, жок дегенде ошол бир курманын данеги менен болсо дагы сооп алып калгыла деп атпайбы, бир курма берип деле садака кылсак болот экен. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, кайсы бир момун дейт ач калган момунду тамактандырса дейт да, Аллах таала аны бейиш мөмөлөр менен тамактандырат дейт. Караңыздар, кимде ким бир момундун чаңкоосун кандырса, Аллах таала ал адамга дейт ар-рахик ал-махтум менен суусун кандырат дейт. Бул ошол бейиштеги суу экен, бул шербет, шарап деп коет, бул мас кылбай турган шарап экен да. Ошол шарап менен суусун кандырат дейт да. Эми ушунчалык биз үчүн оңой жолдорду ачып койгон да. Буну бизге баягы бир мекенде устаздар келип айтышат да, бул Кыргызстанда дейт соопту кечип жүрөт дейт да, бирок алган адам аз дейт да. Ошо биз соопторду аралап кечип жүрөбүз, ала албай атабыз да. Ошон үчүн садака берип соопторду алып калышыбыз керек экен да. Анан кийинки амалдар дейт, күн тартибибиз бул таравих намазы. Бул ушул таравих намазы бизге бул бир ай деле окулучу да, бир жылдын ичинде бир ай 30 күн эле окуйт экенбиз, башка убакта окулбайбыз да бунучу. Бул таравих намазы бизге бир айда бир эле келүү, бир жылда бир эле келүүчү бир айлык эле намаз да. Бундан башка убакта окубайбыз деле. Болгону 30 күн эле окуп койсок, бул үчүн биз үчүн өтө зор экен да бунун немеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, кимде ким дейт да намазды дейт, таравих намазын дейт имам менен бирге толук окуса, түнү бою намаз окуганын сообу алат дейт да. Жана ким ошол бүткөнчө турса дейт намазда дейт, сообу бүт жазылат дейт да. Ошол Рамазандын түнүндө ыйман келтирип жана сооп үмүт кылып намазга турса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет. Таравих намазда айтылып жатат да. Эми ошондой эле тахажжуд намазын алып келсек, бул тахажжуд намазы түн жүрөгү деп айтылып келет. Айша энебизден риваят кылынат, тахажжуд намазын калтырбагыла дейт да, эч калтырбагыла дейт. Даже пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дейт, ошо тахажжуд намазын дейт бир жолу да калтырган эмес дейт да. Эгер ал дейт ооруп турган болсо дейт, же чарчап турган болсо дейт,
отуруп болсо да окуган дейт да. Эми бизге муну соону караңыздар, отуруп болсо да окушубуз керек экен да. Аллах таала бизге мунун акыйкатын көргөзүп койгон болсо биз өлүм төшөгүндө жатып да тахажжуд окумакпыз да. Ошон үчүн Аллах таалам сиздерге bizlerге ошол кылган амалдарыбызга ажыр соопторду бергендерден болсун иншалла. Ушул кылган ар бирибиздин амалыбыз, ниетибиз Алла үчүн болсун. Ошон үчүн айтат го, бул Рамазан айынын түнү да күнү да өзгөчө артыкчылыктары көп дейт да. Ошондуктан бул айда дейт айрыкча дуа менен, дуа кабыл болуучу амалдар дейт да. Көбүнчө зикир дуа кылганга шашылышыбыз керек экен да. Бир мүнөтүбүздү дагы бекер өткөрүп албайлы иншалла. Бул Рамазан айы дейт толугу менен дуа кабыл болуучу айлардан болуп эсептелет дейт. Ошон үчүн Аллах таалам ар бирибиздин дуабызды кабыл кылсын, ар бир адамдын ниеттерин кабыл кылсын дейт. Кимде ким кечиринде дейт оозу ачар убагында дуа кылса дейт, ошол дуасы сөзсүз кабыл болот дейт да. Кабыл болбой калышы мүмкүн эмес дейт. Ошон үчүн аракет кылалы бүт дуаларыбызды Алла насыда кабыл кылдырып алганга жана ошол кылган амалдарыбыз эртең текке кетпешине дуа кылышыбыз керек экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таала айтат дагы, дуа кылып сураган адам болсо тилегин берем дейт да. Кечирим сураган адам болсо күнөөлөрүн кечирем дейт. Ошон үчүн Аллага шүгүрлөрдү айтып, Аллах таала мусулман баласы кылып коюп жана өзүнө дуа кылдырган инсандардан кылдырып койгонуна шүгүр айтышыбыз керек экен да. Эми Аллах таала кадыр зат эле бизди бир эшек кылып коюшу деле мүмкүн эле, же бир мышык кылып коюшу мүмкүн эле, же бир астагфирулла, Кудай өзү сактасын, гайри диндерден кылып коюшу мүмкүн. Эми Алла таала сиздерди биздерди сүйүп жаратты, өзүнө мусулман кылып жаратты да, өзүнө ибадат кылуучулардан кылып жаратты да. Ошон үчүн Алланын бул берген неаматын биз пайдаланып калышыбыз керек экен. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун.